Салмастарбы, кыргыз элим ушул жерден Улукбек Карыбек уулуга сүйлөйүн деп атам. Улукбек Карыбек уулу мектептерди текшерип атат. Эсиле угуп атсаңыз дагы менин сөзүмө көңүл бурасыз деген ойдомун. Азыр мектепти текшерип атасыз, эмнеге техничкалар жубайт, эмнеге бул техничкалардын иши эле деп. Техничкалардын айлыктары өтө деңгээлде аз экен. Садыр Жапаров көбөйткөнү менен ал жерде ыстафтары менен бөлүнөт экен. Бир ыстафы барар 6800 гана айлык алат экен. 6800. Бир жарым ыстафы барлар 10.000 гана айлык алат экен. 10.000ге азыр квартирада жашаган, кыйналып жашаган үй бүлөлөр бала чакасын багып кете алабы? Кете албайт, ошол нерсени дагы бул жанагы айна ошол нерсени жанына сатып алып иштетет экен деп айтасыңар. Мамлекет толук кандуу камсыз кылып бере албайт экен. Мен ошол техничка болуп иштеймин, ал жерде мен көрүп атамын. Эсиле мен ошол нерсени, например, далилдеп беремин. Мамлекет толук кандуу камсыз кылып бере албайт экен. Анан айлыктары өтө деңгээлде аз экен. Элестеткиле, азыркы ошол мектепте ошо техничкалар даже 6800ге иштеп жүрөт. 6800 гана эле экен. Ошону Садыр Жапаровго айтайын деп атам. Садыр Жапаров мугалимдердин, бүт директорлордун бардыгын эле айлыгын көбөйтүп атса, анан неге эртеден кечке кармаган, суу кармаган, например, ушул окшондордун айлыгын дагы эмне себептен карап кетпейсиз? Именно ушундай техничка болуп кыйналып, ушундай өтө кыйынчылыкта жашаган үй бүлөлөр гана иштейт андай жердечи. Көпчүлүк андай жерде иштебейт. Оор жумуш болсо дагы акчасы көп жерге иштейм деп кетип калат көпчүлүгү, туурабы? Анан ушундай кандайдыр бир шарты болбогон, бир ланжысы жок адам гана ошо техничка болуп иштейт. Айлыктар өтө деңгээлде аз да. Анан ушул айна ушундай бир жанагындай нерселерин мектептин тазалыгына келгенде эч кандай мамлекет толук кандуу камсыз кылып бере албайт экен. Садыр Жапаров, ишенесиз ушул нерсеге? Сиздер жактан акча бөлүнөт, камсыз болот деп айтып атасыз, бирок ал мектепке толук жетип келбейт экен. Айтор Гаронова билеби, ортодон жеп коебу, бирок техничкалардын айлыктары өтө деңгээлде аз экен. Эми байкуштар саартан кечке колдорун суга салып ушундай деңгээлде тазалыкты карайт. Айлыктарын көбөйтүп берсеңиз дагы жакшы болот эле да. Негизи техничкалардын иши оор да. Мен ушул нерсени айтып кетейин дедим эле.